Саламатсыздарбы? Сиздер менен бүгүн мен Орузбекова Жибек. Темабыздын аты мигранттар укугу. Мигранттар тууралуу айтып кетсек, негизи Кыргыз Республикабыз көз каранды болбой эгемендикке жашаган жылдарда калкыбыздын миграциясы, ички сырткы жер которуусу бүт дүйнө боюнча жүрүп жаткан ааламдашуунун бир бөлүгү болуп калды. Жана бул көрүнүш экономикага, демографияга, жалпы эле мамлекетте өзүнүн терс жана оң таасирлерин тийгизип келе жатат. Мекендештерибиздин жакынкы чет өлкөлөрдө эмгек мигранты катары иштеп жүрүүсү өздөрүнүн жашоо шартындагы оңолуусунун жана өлкөбүздүн экономикалык өсүшүнүн маанилүү фактору болуп калды. Азыркы учурда Кыргызстанда көптөгөн адам тышкы миграцияда жүрүүдө. Жана тышкы миграциянын өлкөлөрү бул Россия, Казакстан, Америка, Европадагы өлкөлөр болуп саналат. Азыркы кезде тездеп жаткан ааламдашуунун жүрүшүнө кошулуп өөрчүп бараткан миграциялык иш-аракеттерди жөнгө салуу зарылчылыгы жаралды жана бул иш комплекстүү мамиле кылууну талап кылган секторлорду аралык кубулуш болуп калды. Өлкөлөрдүн ортосунда миграцияга тиешеси бар мекемелердин бирге аракет кылуусун жана аны түрдө аспектилерде туруп натыйжалуу башкарууну бул байкалып жаткан улуттук, аймактык же болбосо эл аралык деңгээлдерде миграцияларга байланыштуу маселелерди чечүүгө ташталган негизги кадам болуп саналат. Мигранттар эң көп кездешкен орчундуу жагы бул адаптация болушу. Негизи мигранттар биз айтып кеткендей эле көптөгөн өлкөлөргө эмгек мигрант катары барууда жана эмгек мигранттар болгондо булар көптөгөн кыйынчылыктарды жашап келүүдө. Эң биринчи кыйынчылык болуп бул адамдын адаптация болушу. Биз адам укуктарынын курсун өтүүдөбүз жана адаптация адамдын ден соолугуна, физикалык, маданий рухуна оң же терс тараптарын тийгизген бир компонент болуп эсептелинет. Адаптация деген өзү эмне? Адаптация бул жашаган жердин статусу өзгөргөнгө, салт менен адаттардын баш тартып, жаңы жүрүм турушка үйрөнүү, жаңы турак жайга көнүп кетүү, мисалы айылдан шаарга кетүү, же болбосо шаардан айылга кетүү, кабат үйдөн жер үйгө түшүү, табигый шарттарды ар кандай жана географиялык абалы окшош эмес бир аймактан экинчи аймакка көчүп баргандарды шартка ылайыкташтуу жана көнүп кетүү процессин адаптация деп айтат экенбиз. Демек, адам баласы бир шартты башка шартка алмаштырганда ошондо адаптациялык процесстен өтүүдө экен. Биздин Кыргызстандын жарандары башка өлкөлөргө барганда адаптация процесси ар кандай болуу учурунда экен жана көпчүлүктү алганда адаптация процесси өтө орчундуу өтөт экен. 1990-жылы Бириккен Улуттар Уюмунун алдында эмгек мигранттарынын жана алардын үй бүлө мүчөлөрүнүн укуктарын коргоо жөнүндө конвенция кабыл алынган. Бул конвенция негизи эмгек мигранттардын эң негизги конвенция документи, аларды коргой турчу документи болуп эсептелинет. Жана 1990-жылы кабыл алганда буга чейин эл аралык политикалык жана маданий пакттары, экономикалык социалдык пакттарынан дагы беренелерди алып кошулган эле. Бирок бул конвенцияда мигранттарды өз-өзүнчө гана эмес, алардын үй бүлөсүн дагы камсыз кылуу жолдорун табып, издеп, ошолор дагы бекитилген эле. Бул конвенциянын эң түшкү мааниси мигранттар өзүнүн статусуна карабастан
эң негизги адам укуктары менен колдоно билүү жөнүндө басым жасап айтып келет. Бул менен эмнени түшүнө алабыз? Бул менен мигранттар деп башка өлкөдө жашап турган башка өлкөнүн жарандарын мигранттар деп атайбыз. Жана албетте булардын статусу дагы өзгөрүлүүдө. Бирок ошо статусун карабастан адамда кандай укуктар болсо, ошондой укуктар менен табигый жана позитивдүү укуктар менен колдоно билиш керек деген нерселер, деген принциптер камтылган. Мигранттардын белгилүү критерийлери, түрлөрү дагы бар. Эң биринчи түрлөрү болуп географиялык белги менен өзгөрүлгөн. Бул ички мигранттар жана тышкы мигранттар. Тышкы мигранттарга эмиграция, иммиграция, реэмиграция, репатриация, башкача айтканда тышкы миграциянын классы континент аралык, ички континенталдык деп бөлүнөт экен. Бирок Кыргызстанда ички миграция дагы бар, тышкы миграция дагы бар. Бирок көбүнчө азыркы учурда тышкы миграция көп кездешүүдө. Миграциянын башкача түрү болсо, ошол мигрант барган туруу убактысы болуп эсептелинет. Туруу убактысы экиге бөлүнөт. Бул туруктуу жана убактылуу. Туруктуу миграция бул кайтып келбөөчү мигранттар тууралуу айтабыз. Убактылуу болсо кайра кайтып келүүчү мигранттар жөнүндө айтабыз. Мигранттардын миграцияга чыккан үч негизги себептери бар. Бул эң биринчи болуп өз эрки менен кеткен, экинчи болуп зордук менен кеткен, үчүнчү болуп айласыздардагы шарттагы мигранттар болуп эсептелинет. Буларга кимдер келет? Буларга качкындар кирет, баш калка издегендер кирет, мамлекеттин ичинде жүргөн адамдар кирет. Ушундай орчундуу шарттарда жүргөн адамдар айласыздардын категориясына келет. Качкындар тууралуу айтып кетсек, качкындар жана мигранттар эки башка категорияда болуп бөлүнөт. Качкындар болсо үйүнөн кандайдыр бир чыр-чатак, согуш болгондуктан же болбосо табигый бир көйгөй болгондуктан башка өлкөгө кеткен адамдар эсептелинет. Мигранттар болсо экономикалык жана башка абалда өзүнүн ыктыяры менен башка мамлекетке эмгекке аттанган адамдарды айтуудабыз. Мыйзам боюнча мигранттар эки түргө бөлүнөт. Биринчи түр бул уруксат менен жүргөн мигранттар, экинчи түрү уруксаты жок мигранттар. Уруксат менен жүргөн мигранттар легалдуу болуп эсептелинет, уруксаты жок адамдар легалсыз болуп эсептелинет. Биз сиздер менен мигранттардын түрүн деталдуу түрдө өттүк. Негизи мигранттардын эң көйгөйлүү болуп турган маселеси бул ар дайым виза маселеси болуп эсептелинет. Кыргыз Республикасында тышкы миграция деген мыйзам иштеп келет. Орусча айтканда о внешней миграции. Бул мыйзамда тышкы миграция тууралуу деталдаштуу жазган жана миграция боюнча дагы башка мыйзамдарды алсак, бул жеңилдештүү виза алуу дагы мыйзамдары, өкмөт чыгарган мыйзамдары бар. Бул Кыргыз Республикасы, Казакстан Республикасы менен келишим аркылуу түзгөн документ жана Россия Федерациясы менен түзгөн документ болуп эсептелинет. Демек, биз ушул төмөнкү эки өлкө менен түздөн түз миграция жана эмгектенүү процессин жеңилдеткен бир иш-чаралар бар экен. Мигранттар боюнча Кыргызстанда орган бар. Бул органдын аты өкмөт алдындагы мамлекеттер мигранттар боюнча кызмат деп аталган орган. Бул орган мигранттар тууралуу, качкындар тууралуу, виза алуу тууралуу
убактылуу паспорт алуу тууралуу баардык миграция менен байланышкан иштердин баары ушул өкмөт алдындагы мамлекеттер мигрант боюнча кызматында өткөрүлүүдө. Алардын милдеттери. Алардын эң биринчи милдет болуп жарандарды чет өлкөлөргө ишке орноштуруу. Бул алардын эң милдеттеринин бири болуп эсептелинет. Экинчи болсо Евразиялык экономикалык бийликте алкагандыгы жеңилдиктерин түзүү. Үчүнчү консулдук документтерди легалдаштыруу. Төртүнчү маалыматтык укуктук база түзүп берүү. Анткени мигранттар түздөн түз башка өлкөлөрдө болгондо бул жака келе албастыгынын себеби болуп, аларга интернет аркылуу ачык айкын болуп маалыматтардын базасы керек болот. Ошондуктан маалыматтык укуктук база бул эң негизги милдеттер болуп эсептелинет. Башка болуп эл аралык деңгээлде жылдык докладдарды даярдоо. Эл аралык деңгээлде жылдык докладдарды даярдоо бул Бириккен Улуттар Уюмунун астында жана Евразиялык экономикалык бажы кызматынын ичинде ошондой докладдарды даярдоо бул дагы алардын милдеттеринин бирине кирет. Өкмөт алдында мамлекеттик мигранттар боюнча кызмат калкка кандай негизи жардамы тиет, кандай жардам болот? Бул түздөн түз иштегендерге уруксат түзүп берүү, чет өлкөдө иштеген мигранттар менен чет өлкөдө уруксат түзүү жана аларга шарттарды түзүү, кайрылмандардын күбөлүгүн даярдоо, компенсацияларды түзүү жана мигранттарга иштелип чыккан маалымдоо даярдоо жана көптөгөн башка колдоолорду көрсөтүүдө. Негизи биз айтып кеткендей эле, бул өкмөт алдындагы мамлекеттик мигранттар боюнча кызмат Кыргызстандын тышкы миграциясы боюнча кандайдыр кызматтар, кандайдыр бир адамдардын керектиги болгондо ушул кызмат толугу менен ал милдеттерди өзү аткарып келүүдө. Сиздер менен миграция жөнүндө сабакты бүтүрдүк. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.